Мырзалардын 70% жылмайып жүргөн айымдарды жакшы көрөт экен. Себеп дегенде айымдар жылмайса сулуулугуна сулуулук кошулат турбайбы? Андан да кызыктуусу жылмаюу жугуштуу экен. Мен жылмайдым, сен мени карап, сен дагы жылмайдың. Кандай гана сонун. Келиңиздер баарыбыз тең чогуу биргеликте жылмаябыз. Бул Бум шоу берүүсү. Мен Эрмек. Жана Айшола. Биз баштадык. Ооба, колуңузду сурагандар көп болуш керек. Азыркы учурда жүрөгүңүз бошпу же балким элеген бирөө барбы? Коркпоңуз. Ал эң сонун. Ооба, эмне деп ойлойсуз? Бул коен го дейм. Өлтүрүп салбаңыз. Акырын. Урмат Касымбаев жазыптыр. Көчүңдөн кучактап чаңырып ыйлагым келет дейт. Эрмек, сага кандай айымдар жагат? Мага айымдардан Дженнифер Лопес жагат. Ал ырдайт, бийлейт, кинолорго катышат. Эң негизгиси фигурасы мах. Биздин кыргыздарда ушундай айымдар барбы? Болсо гана. Эмнеге болбосун? Бар. Ал ырчы. Фигурасы өзүң айткандай сонун. Ал дагы бүгүн бизде конокто Салтанат Шекенова. Ит үрө берет, гербен жүрө берет деген сөзгө таянып, соц тармактарга ачык сүрөттөрүн жарыялап, хейтерлердин жеми болуп, мен жолбосмун, адамдар менден корксун деген ырчайым пластикалык операция жасатканын жашырбайт. Социалдык тармактардагы комментарийлерге караганда көпчүлүк мырзалардын кыялына айланган ырчайым кыздардын кыжырына тиет экен. Ичиң ачышса туз жала деп ырдап, бийлеп, клиптердин көркүн ачып, позитивдүүлүгү менен өзгөдөн айырмаланган айым бул Салтанат Шекенова. Бул Бум шоу программасы бүгүнкү биздин коногубуз ырчы айым Салтанат Шекенова. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Чоң рахмат. Ойгом кетти да кой. Сизди ойготолду атпайбы? Ооба. Кандайсыздар өзүңүздөр? Биз дагы жакшы, чоң рахмат. Эң биринчи эле алгачкы суроом. Азыркы учурда сиз акындар менен иштеп жатырсыз. Азыркы учурда Салтанат Шекенова ким? Акындар менен иштешип атам, ооба. Анткени буга чейин багы ырларымдын көбү ырдалган ырлар болгон. Негизи эле менин планым боюнча ошондой кетиш керек болчу. Менде продюсер менеджер жок, бирок өзүмдүн ички оюмда ушундай болчу да. Мен ырдалган ырларды ырдап, кийинкисин анан уже акындар менен иштешип башташам депчи. Акындар менен азыр иштешип атам. Буюрса аябай жакшы жүрүшүп атат ишибиз. Алдыңкы буюрса бир жуманын аралыгында ырларым чыгып баштайт. Жакшы жаңылыктарды демек сизден күтөт экенбиз, Буюрса. Албетте. Анан айтсаңыз, мына сизди дагы кыргыздын Дженнифер Лопеси деп да коюшат экен. Көп балким угармандарыңыз, сүйүктүүлөрүңүз дегендей. Анан айтсаңыз, ушу өзүңүздүн өзгөчө бир стилиңиз бар. Ушул стилдин үстүндө канча убакыт иштедиңиз? Мен бул стилдин үстүндө иштеген жокмун. Өзүм эле ушундай табияттан. Негизи табияттан өзүмдүн стиль деген бул сырткы көрүнүш, кийимдерди айтсаңыз керек. Бул көрүнүш, бул мен өзүмдүн табитим деп айтсам болот. Өзүм ушундай кийинип жүрөм. Ырдабаган кезде деле ушундай кийимдерди кийип жүрчүмүн. Жакшы. Дженнифер Лопес деп калдыңыз, бул өздөрүнүн чыгармачыл ойлорунан чыгарып коюшкан болчу да. Анан ошол боюнча кетти. Мен өзүмдү аларга деле салыштырбайм. Болгону балким фигурам ошондойдур. Жакшы. Анын үстүнөн дагы катуу иштейсиз да, Залдарга барасыз дегендей, өзүңдөр ыкмалар жасайсыз дегендей. Ооба, иштейм, бирок ден соолукка байланыштуу бир жылдап залга бара алган жокмун. Буюрса жаңыдан барып баштадым. Мындан 3-4 жолу бардым, эми дагы улантам. Жакшы. Айтор жакшы. Ооба, колуңузду сурагандар көп болуш керек. Азыркы учурда жүрөгүңүз бошпу же балким элеген бирөө барбы? Бул мен жеке жашоом деп коеюн. Бул мынтип бирок сурагандар бар, бирок жигитим бар, анан жок деп ал жөнүндө реклама кылгым келбейт. Анын бардыгын тең болуп калса убакыт көргөзүп. Коркпоңуз. Сиз айтып атпадыңыз беле мындай ойготуп коюңузчу деп. Ойготтук. Улантабыз. Сурагандар бар. Убакыт көргөзүп, балким алдыңкы күндөрү көрөсүздөр болду. Жакшы. Жакшы.
Өзүңүзгө келип калдыңызбы? Нормально. Анан кийинки суроо мындай болсун, клиптерди аркасынан тартып атасыз, ырлар чыгарып атасыз дегенде, акындар менен иштешип атам, жаңы ырлар да чыгат деп калдыңыз. Сиздин баягы каражат булагыңыз кайсыл жерден, кандай ушул жагы? Каражатты негизи баягы ырчынын баары эле азыр көбүнчө тойдо табышат. Меники деле ошол сыяктуу тойдон да алам, тойдон да табам. Коркутпайсыңарбы? Коркутпайбыз. Айта бериңиз. Андан тышкары өзүмдүн жеке кичинекей бизнесим бар десем болот. Айымдарга тиешелүү косметикаларды сатабыз. Жакшы. И андан сырткары азыркы учурда Инстаграмда жакшы болуп калбайт, Инстаграм аркылуу дагы акча табуу жолун таап алдык. Жакшы. Демек, кошумча булагыңыз ушул жактан келет экен, э? Ооба. Косметика деп калдыңыз, кайсы фирмадан алып сатасыздар? Корейский фирмалар. Корейский фирмалар менен иштешебиз, атайын заказ кылдырып, жакшы качественный косметикаларды. Жакшы. Азырынча продюсерлер менен иштешүү планда жок, э? Демек. Өзүңүз эле. Негизи баягы өзүңө чындыгында оор болуп калат. Продюсер болсо иштешсемби деп ойлогом. Бирок кандай болуп калат, канча жыл дагы ырчы болосуң, канча жыл дагы ырдайсың. Баягы сахна жаштыкты сүйөттөп коет. Балким аз калдыбы, балким дагы ырдайбызбы, аны убакыт көргөзөт. Ошон үчүн баягы өзүм көнүп, антиминтип калган үчүн продюсер менен иштешүү азыр оюмда жок. Эгерде сунуштап да калышкан, бирок туура келбей калатты да. Ошол себептен өзүм көнүп калган үчүн өзүм ырдап чыга берет окшойт. Демек сизге кыйынчылык деле болбойт, э? Тойлорго жар-жар да кайтасыз, э? Ооба, жар-жар айтам. Мен негизи ушу жар-жар менен баштаган болчумун. Кийинчерээк эле ошо баягы клиптерге түшүп баштадым. Эң биринчи жолу Курал Чокоевдин Кокон Глаз деген ырына түшкөм. Ошондон кийин анан клип тартып, чоңоюп өсүп баштадым. Жакшы, азыр эгерде сизди башка бир жаңы чыгып келаткан жылдыздарбы, ырчыларбы клипке чакырса, сиз кайра келесизби азыр? Мисалы, клипке тартылат белеңиз. Анткени кээ маалыматтарыңызга карасак, киного тартылганга да кызыгат экенсиз да, балким кайра клипке тартылмаксызбы? Киного тартылгам, кызыккам. И мен ушу негизи эле кинолордон, ужас кинолорду жакшы көрчүмүн. Маньяк, ушундай бир жестокий кинолорду аябай жакшы көрчүмүн. Анан кыялымда ушундай бир ужас кинолорго түшсөм деп ойлогом, бирок буйруп өткөн жылы Мурас деген коркунучтуу киного түштүк. Ал жакта мени жеп кетет кемпир ити менен. Ооба. Ушундай киного түшкөм. Азыр болсо аябай деле мечтайт этип кыялданбайм, бирок киного сунушташты жакында, азыр тартылып бүтөйүн деп калды, бирок ал жакта роль жакшы эле экен, ойноп койсо, бирок баягы менталитетибизге кичине туура келбеген сөздөр жагынан бар экен. Анан үйдөгүлөр да каршы болуп койду. Ушундай болду. Жакын адамдарым каршы болуп койду. Анан өзүмө деле көп мен и так деле ушундай Instagram баракчамда сиздер билесиздер, мындай жаман комментарий жагынан көбүрөөк, YouTube баракчаларына деле көбүрөөк. Ошол себептен мындай клиптер болсо өтүп кетет, унутулуп кала берет. Анан кино жагына мындай болуп түшпөй эле коеюнчу деп ойлоп, анан отказ кылып койдум. Азыр көбү сурап атат, киного түшүп атам деп атпадыңар беле? Эмне болду кана деп ошолорго жооп берип койдум да. Ушундай болуп анан түшпөй калдык. Жанакы тартылган тасмада сизди кандай жеп кетет, мисалы? Ал кинодо бул тарыхы көп, аябай айтып отурсам көп болуп калат. Ошон үчүн кыскача айтайын. Бир илгерки согуш убагында калган адамдар баягы согуш кезде ушундай ачка болгондон адамдын кандарын, өлгөн адамдардын ушундайларын алып жеп, эттерин жеп ушинтип жашаган экен. Ошол боюнча мурастап кала берип, анан ошол кичинекей ымыркай адам чоңоюп аял болуп, анан баягы немеси тартып калат да. Ошол үйүнө квартиранттарды киргизип эле, анан четинен акырын жоготуп кое берет. Ошолордун катарына мен кирип, квартирант болуп кирген болом. Ошол жактан мени жеп кетет. Аны айтып калдыңыз, мындай өзүм кичине мерезмин деп, анан жашоодо ошондойсузбу? Мындай жестокиймин деп калдыңыз. Жок, мен аябай боорукермин. Боорукерсиз. Эгерде ошол бир нерсеге бирөөгө боорморуп ушундай кирсем, аягына чейин жардам бергенге аракет кылам. Мерез жок, мерездик жайым жок.
Мен ошондой кинолорду көрөм, ошолорду кылам, бирок кылам да койдум. Ошолорду көрөм, бирок андай болууга аракет кылбайсыз. Мен өтө эле мээримдүү аялмын, өтө эле жакшы адаммын. Бирок көбүнчөсү айтышат, сен мындайсың, сен высокомерныйсың го депчи. Мен наоборотмун. Эгерде адам менен жакшы болуп кетсе, мен андан да жакшы болуп, даже мен кичинекей балалык мүнөзүм ачылып кетет да. А эгерде ал адам мага өчөшүп туруп алса, анда мен мүнөзүм слишком жаман. Кесе өчө алам. Кесе жаман. Кийинки сурообуз тамашалуу суроо болсун анда. Эгерде сиз элестетип көрүңүз, кунаажын болсоңуз, билесиз, кунаажын эмне экенин билесиз? Атпы? Кунаажын болсоңуз, уйдун аты эмес, уйдун аялы. Уйга чейинки мындай жаш кези да, баягы күйүп турган кези да. Жаш болсо. Эгерде сиз кунаажын болсоңуз, кимге көз сүзмөксүз? Варианттарын угуп туруңуз эми. Кайрат Кыргыз, Сыдыман, блогер азыркы, жана ошондой эле Чыпалак Батыр. Кимиси? Если үчөөнө тең сүзбөйт болчумун десем? Жо, бирөөнү тандашыңыз керек. Обязательно. Бирөөнү сүзүп коюңузчу. Кана? Саналайын. 1, 2, 3. Кайрат Кыргыз, Сыдыман, Чыпалак Батыр. Кайрат Кыргыз экен. Кайрат Кыргыз. Азаматсыз ооба. Кайрат Кыргыз бизди укса сөз түрдө сүйүнөт болуш керек, сизге да ыраатчылык билет болуш керек. Кайрат Кыргыз негизи мындай улуу адам болобу, жаш адам болобу, биз мындай адамдык мамиле болот го. Ошол жагынан мамилебиз жакшы. Досум деп аябай сүйүнүп калат. Жакшы адам. Ар дайым эле ошондой достугуңуздар бекем болсун. Бум шоу программа сөз берүүсүн улантат. Азыр кыскача музыкалык тын угулабыз, андан кийин жолугушабыз. Ооба, бүгүн бизде конокто мыкты ырчайым Салтанат Шекенова. Айтыңыз, Салтанат айым, сизди көчөдөн тааныгандар көп эле болуш керек, сүрөткө түшүп, автограф алып дегендей. Тааныгандар көп эле болуп келатат. Анан ооба сүрөткө түшүп. Жаман көрүп карагандар барбы мындай? Бар. Баягы турбайбы деп? Билбейм. Жок. Мындай да, мисалы, Инстаграмда отурсаң же прямой эфиринде отурсаң же деги эле Инстаграмга бир нерсе жүктөсөң, жаман нерселер толтура болот, бирок жанынан көргөндө наоборот Башкача кабыл алышат. Башкача кабыл алышат да, мындай жылуураак кабыл алышат. Биз азыр шаар тургундарынан бир аз кыскача сурамжылоо кылганбыз. Сизди коомчулук кандай тааныйт болду экен, биргеликте чогуу көрөлүк, Келиңиз. Салтанат Шекенова. Салтанат. Жок, таанайм. Бир жерден көргөм, бирок атын эсте албай атам. Бар эле ошондой го дейм. Билбейм. Жок, тааныбайм. Таанып экен. Жок, мен тааныбайм. Жок. Гүлнара Катарова дегенде Жок, уну тааныбайт элем. Салтанат. Айганыш. Тааныбайт экен аны. Тааныбайм өзү. Тааныбайм. Тааныбайм. Жок. Жок. Айтыңызчы, сизди таануу бул керекпи, өзүңүзгө маанилүүбү? Мен негизи айтып жүрөм, мен таанылам, мен укмуш болом, мен звезда болом деп ырдабайм. Же киного түшпөйм, же клипке түшпөйм да. Мен болсо мындай өзүмдүн кызыкчылыгым үчүн, мен жашоом үчүн да. Мисалы, ар бир сүрөттү киргизсем же ар бир нерсени чыгартканда мени элдер таанып калса экен, мен минтсем экен деп негизи чыкпайм. Муну буга чейин берсеңиздер болмок экен. Бирок баягы адамдын өзүнүн жашоосунда мындай ар бир нерседен удовольствие алып туруш керек да. Мен ушу Эргүү алып туруш керек. Эргүү алыш керек. Бул менин хоббим катары колдонуучу кесибим. Жакшы, абдан түшүнөсүң. Кир баягы жаштар айтып өттү, Айгынышка дагы салыштырып өтүштү, окшоштуруп өтүштү. Мындай жашоодо балким мындай сындарды уккансыз дагы бирөөнү окшоштургандар балким болгон чыгар. Окшоштургандар аябай эле көп. Биякта аябай эски сүрөтүмдү көргөзүп турсуңар. Бул кезде кичине башкача болду. Азыркы сүрөтүмдү көрсөтсөңөр таанымак. Жок, таанымак дебейм, бирок
азыркы сүрөтүмдү көргөзгөндө балким башкаларга окшоштурмак болуш керек дейм да. Анан окшоштургандар бар, бирок мени буга окшоштурушат, анан тиги окшоштурушат деп мен эфирде отуруп алып айткым келбейт. Анткени мен ошол адамдарга окшошоюн деп аракет кылбайм. Зачем ал Кыргызстанда если ошондой адам бар болсо, мен ошону туурап, мен ошондой болушум керек. Мен болгону өзүм окшош болушум керек. Мен салтанатка окшош деш керек, наоборот, башка бирөөнү дейм да, ушундай. Эми мындай кылалык, бир сыйра ойгонуп алдыңыз, Маегиңизге рахмат. Эми биргеликте чогуу оюн ойнойлу. Ал эми көрөрмандар бизден алыстабай, биз менен чогуу болуңуздар. Ар бир адам өзүн бир жаныбарга окшоштурат экен. Мен мисалы үчүн тыйынчычканга окшошмун. А сизчи? Мен болсо мен деген Кимге окшоштурасыз өзүңүздү? Мындай. мен өзүмдү жолбарыска окшоштурам. Жолбарыскабы? Кээде жиним келген да. Жакшы. Айырбек болсо, сен каманга окшош болушуң керек, Менби? Жок, сен каманга эле окшошсуң, мен билем. Ооба. Бул орусчасы кабан. Арыкташ керек болуп калды дегендей. Ооба, мындай. Ооба, биз азыр оюн ойнойбуз. Бул жака кутуча деген оюн. Кутуча келет, ичинде балким жаныбар болобу же жаны жок болобу, сиз колуңузду салып эмне экенин табышыңыз керек. Анда биринчи алып келиңиздер. Башында айтасыз, жаныбарбы же жаны жокпу деп. Колуңузду киргизгенде карабаңыз. Мынтип ачып карап койсо болбойбу? Жок, караса болбойт. Колуңузду эле киргизесиз. Келиңиз эми. Коркпоңуз. Коркпойбуз. Колуңузду салып, Тиштеп алса да эч. Эки колду чогуу эле. Ооба, чогуу эле. Коркпоңуз. Тиштеп алса эч нерсе болбойт дегендей. Тиштейби? Тиштеп да алышы мүмкүн. Тиштеп алса койдун майын сүйкөп коебуз. Салып бериңиз. Жок. Жок, эки Эки колду чогуу биргеле салсаңыз. Тырмагыңызды абайлаңыз. Тешти ачып караса болбойбу? Жок. Могул жерде турат, Эки колуңузду салып, көрүңүз, коркпоңуз, эч нерсе Эки колду чогуу. Баштадыңбы, коркпо, коркосуңду баштаба дейт кыргызда. Эң башкысы, тутуп албаңыз аны. Мех турат да. Эмне бул, жаныбарбы же жаны жок? Жаныбар экен. Тырмагыңыз менен чукулап өлтүрүп салбаңыз. Көзүн чукуп салбаңыз. Ооба, Жылуу көрбөй экен. калат. Жылуу экен. Сөөгү бар экен. Дагы эмнеси бар экен Сөөгү деген. бар экен, ушул жери жок. Жок, эки колуңузду сала бериңиз. Коркпостон. Азыр Ооба, эмне деп бул ойлойсуз? коён го дейм. Сот экен. Коён. Өлтүрүп салдыңыз. Акырын. Бул дегенчи коён. Жакшы экен, коркунучтуу эмес бекен? Ооба. Иштебейт бекен? Азамат, сиз бул деген коён болчу? Кандай? Мынакей. Самты. Жактыбы? Ооба. Ооба, жаксы, анда кийинкисин алып келе беребиз. Бул Коёнду мындайча жактыра айтканда, турсуз. Минтсем, коён жагат. Минтсем, майда сөөктөрү бар экен да. Минтип кармасам чатар добро я. кана тырмагыңыз менен мындай колун акырын эле мындай чукуп койсоңуз. Арбайт. Орбайт. Жакшы. Анда кийинкиси келсин. Ооба, бул мындай машыгуу болду мындайча айтканда. Ооба. Эми кийинкилеринде шашпаңыз, эки колду. Деги эле кайсы жаныбардан коркосуз? Пауктан корком, аябай корком. Жаман мындай Ошол коркпосом да бир мындай раздраженный бир нерселер ушундай. Жиркенет турбайсызбы? Ооба. Ооба. Пауктан эле болду. Жиркеңиз келет. Коркчуларым бар, бирок аны айтсам көтөрүп келесиң арбасыңар. Жок. Кийинки кутучабыз да келип калды. Мынакей. Эми көрбөй, колуңузду коркпостон салып бериңиз. Эмне бар экен? Мен айтпайм. Эмне бар экен деп сурам. Салыңыз. Бул да Бысмолла тиштейби? кетти. Ошо уусу жок да, өлүп калбайм ба? Өлбөйсүз. Жок, Жарат алышыңыз мүмкүн, жетишиңиз мүмкүн. бирок өлбөйсүз да. Колуңузду салабыз. Сала бериңиз. Тырмак менен чукумай жок. Ооба. Аха. Азыр Кармадыңызбы деги эле? тияктын жүрөгү чыгып чата. Паук Жаны барбы же жаны жокпу? Таптыңызбы өзү? чыгып жетти элек. Колдордун Колуңуз телекпи? Жакшы чуркайт экен анда. Мамчка.
Денеси жылтыраак экенби? азыр Колго жабышчак болуп. каякта жүрүп жок экен го эштеке. Издеңиз, Издеп жакшылап колду көрүңүз. кенен эле Ооба. салыңыз. азыр кичинеден салайын. Каякта жүрөт? Таптыңызбы? Жок. Кол мондай капталга кыймыл кылсаңыз. Эки колуңуз менен теңене кирип. Ооба. Кирип атам жок. Эми табыңыз бул эмне болушу мүмкүн? Жөргөмүш эмес, коркпоңуз. Ооба. Эки колуңузду салып эми таап көрүңүзчү. Каякта жүрөт да. Өлтүрмөй жок бирок. Ооба. Бул жаныбар бизге керек. Эмне экен? Мамочка тирүү экен. Тирүү экен. Ооба. Тирүү эмне болушу мүмкүн? Кандай экен? Көлөмү мисалы, чоңбу же кичинекейби? Азыр Макул, көлөмү. Эмнеге окшоп чыгып эт атасыз? атат дейм, бир жакта жүрөт. Бир жакта жүрөт. Тырмактарыңыздан коркуп атат го дейм. Ооба, эмне деген кызыл. Бул да тирүү экен, жылуу. Бул дегенчи чычкан окшойт да. Чычкан. Чычкан деп ойлоп атасыз. Мынакей. Азыр кармап көрөйүн, Акырын кармаңыз, акырын. Куйругу жок экен. Куйругу жок экен. Бул деген жакшы Канча- эле канча тиши бар биле экен. Канча тиши бар? Жакшы эле бирөө экен. Ошондо буттары. кайсы жакшы бирөө? Азыр мына таап берем. Бул дегенчи Бутун жууп салбаңыз анан карайм деп. вроде чычкандай эле болуп атат, бирок куйругу жок экен да. Ошо эмне бар? Чычканга окшош, бирок куйругу Мех. жок. Ойлонобуз. Бул деген сон экен. Кармап эле, эфир бүткөнчө кармап. Мынакей. Акыркы вариантыбыз Чычкан. 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 Көрөлүк анда. Көрөбүз. Колдорду алып чыгабыз. Бул чычкан эмес. Эмне экен? Чычкан экен. Чычкан эмес, эмнеге? Бул куйругу жок чычкан деп. Чычканбы бул? Ооба, туура, азаматсыз. Бирок жакшы экен, иштебейт экен. Ошондо экөө Сизди тааныйт го дейм. Билбейм. Сизди тааныйт го дейм. Ушул маалыматы бар да сиз. Негизи чычкандар менден коркуш керек анткени. Жана кайсы жаныбарга окшошсуң десе, жолборс дедим да ошо. Мындай, ушу жолборс болгондон кийин мындай бир эме болуп койсун мындай. Ыр деп койсун. Кайсы жылы туулгансыз? Жылымды негизи айтпайм. Ал сыр боюнча. Кыздын жашын сурабайт. Кыздын жашын сурабайт. Бирок мага эмнегедир ушу жаныбарлардан негизи мышыкты аябай жаман көрөм. Мышык бакпайм, мышык жакшы көрбөйм. Бирок жолборсту жакшы көрөм. Жылдар боюнча кайсыл жылсыз? Грубый адамдар жагат болуш керек да, мага ошон үчүн тиги грубый болгон үчүн мага жагат. Жылдар боюнча кайсыл жылсыз? Жылдар боюнча секрет. Сыр боюнча. Ал дагыбы? Кайсы Кайсыл жаныбарсыз деген? Ушу жаныбарды айтпайм, жаныбарды айтсаң уже жылың чыгып калат, ошон үчүн айтпайм. Сыр боюнча калсын, Жакшы. Кийинки кутучабыз да даяр болуп калды. Мунусунда эмне бар экен? Мунусу Надеюсь, бул деле Сиз эми жакшы. эксперт деле болуп калдыңыз го дейм жантан бери, салып эле таап кое турган болуп калдыңыз. Өлтүрмөй жок. Ооба. Кан эмесе баштайлы. Карабай салабыз колду. Тиякталардын көзүнүн взгляды менен бул эмне экенин билишим керек. Сиз ага көңүл бурбай, кол менен сезиңиз. Талык болуп калсачы, бир жака чейин чуркап. Балык болуп койсо деле баягы эч нерсе деле болбойт, ал көп болсо чагат. Вообще Болбой калды дегенде бир больницага барып капельница саласыз. Ал добрый болсо деле жакпайт да Келиңиз. мага. Чын ошол окшойт, Жок, жөргөмүш эмес. Макул, коркутпайлы, жөргөмүш эмес. Моякта туруп. Биздин да жүрөктөрүбүз жүрөсүз го. Салып бериңиз. Бул деле живой экен да? Жаныбар, демек жаныбар. Жаныбар экен. Каякта кетип калды? Издеңиз. Моякта жүрөт. Каякта жүрөт. Чоң экен бул. Жок. Мындай титрейт го карныңыз. Тирек да коркот да. Ким эле мени кармап атат деп. Каякта жүрөт? Значит, коркок, Каякта жүрөсүң, Эми арстанмын деп атсаңыз коркотса керек. Тиште болсочу. Тиштебейт. Акырында сиз тырмаңыз менен чочутпай кармасаңыз эле тиштебейт. Тирүү экен да? Ой, Ой, жаныбар. мамочка. Каяктасың? Кармай бериңиз, Бир башкача бирдеме экен, Мамочка, мунун живой эмемси жок экен. Кожасы бар экен, Кожасы бар экен. Териси жок. Териси мех жок экен да? Мех Жок жок. экен.
мамочка. Жүн жок экен, аха. Абайлаңыз. Несиңди коюн. Колуңузду сындырып алып Бул эмне? жүрбөңүз. Кармадыңызбы Эми өзү? сиз таап көрүңүз, балким Кожасы жок экен. Эмне болушу мүмкүн? Кандай мына чоң болуп атабы? Экен бирок мышык. Жаман экен бул. Мышык? мышыктын жини жок болобу, Жини жок мышыктар болот го, териси бырыш болгон. Лысы экен да. Лысый экен, лысый мышык анда. Жок. Чачын алып Дагы бир саласыңар жок го эле. өзү. Бул негизи эле өзү Ысык экен. ушундай экен Бул жаныбар. жылуу эмес, ысык экен. Температура болуп атышы мүмкүн дегенде. Ооба, азыр коронавирус жүрүп аткан учуру. Аябай ысык экен, байкуш температура болот. Бул ким? Ким деп сурап көрсөңүз, балким жооп берип калат. Танышыңыз Бул шашпай, деле кимсиң деп чычкандын сурасаңыз жана балким жооп чоң, берет. анан кожасы жок экен. Мына эки кулагы бар экен. Башы ичке, анан бия чоң ушу чычкандынчы кожасы жогу бар го, ошол экен. Чычканын Куйругу бар экен. Куйругу билбейм. чычканын байкеси болушу мүмкүнбү? Куйругу жок экен. Бул эми породистый мындай башкача бирдеме да. Жаккан жок бирок кожам. Чычкан болушу мүмкүнбү? Чычкан. Чычкандын чоң экен да. Чычканын байкеси, Балким атасы. кошунасы деп коет. Кожасы жок жана мындай розовый цветте мындай противный кебетеси бар ушундай да. Анда көрсөтөлү. Көрөк. Балким сизге жагып калаттыр. Мына Ушундай эле айткан. орусча айтканда морская свинка. Мне жаккан Ооба, жок. ма жакпайт бул. Деңиз чочкосу болот. Аха. Жаккан жокпу ошондо, Ысык экен, анан мындай кожасын кармасаң противный да мындай. Байкуш титиреп да калыптыр. Арстанды көрүп. Бирок жакшы экен, тиштеген жок. Аха. Рахмат. Туура таптыңыз, Ошондо Жакыныраак үчөөнү тең Жаныбарларды билет экенмин да мен. билет экенсиз, ооба да. Анда биз бум шоу берүүсүн улантабыз. Безишкен кадимки көк чай эс тутумду жакшыртаарын швейцариялык илимпоздор аныкташты. Кадимки көк чай ден соолукка пайдалуу деп көп эле угуп жүрөбүз. Бирок азыркыга чейин буга эч кандай илимий далил жок болуп келген. Өткөн айда швейцариялык окумуштуулар көк чай адамдын эс тутумун жакшыртат деген тыянакка келишти. Базель университетинин илимпоздору бир нече тажрыйбадан кийин көк чай айрыкча эс тутумга оң таасирин берерин аныкташкан. Бул ачылыштын жардамы менен окумуштуулар психикалык ооруларды жана көптөгөн илдеттерди айыктырууга болоорун кабарлашкан. Эске тутууну жакшыртуудан башка көк чайда 4 пайдалуу антиоксидант, антиканцероген, шишикке жана нурланууга каршы элементтер бар. Көк чайдагы антиоксиданттын көлөмү С жана Е витаминдеринен арбын. Көк чайдагы ракка каршы заттар анын өрчүшүн басаңдатат. Тагыраак айтканда, көк чай рак клеткаларынын көбөйүшүнө бөгөт коюп, алардын өзүн өзү жок кылуусуна жол ачат. Кытай жана Япон кыздары көпчүлүк учурда көк чайды колдонушкан. Ошондуктан алар башка айымдарга салыштырмалуу жаш жана жагымдуу көрүнүшкөн. Көк чай ферменттелбеген чайларга киргендиктен көптөгөн витаминдерди, тагыраак айтканда 10го жакын жана пайдалуу заттарды камтыйт. Мисалга алсак, кальций, цинк, йод, селен, жез, темир, марганец, фенол жана башкалары. Кеңири таралган көк чай теринин өлгөн клеткаларын жандандырууга жардам берери байыркы Кытайда колдонулуп, белгилүү болуп келген. Ошондуктан көк чайды ичүү менен эле чектелбестен, андан бет май, бетти тазалоочу суюк каражаттарды да жасап колдонушкан. Көк чайдын курамында Б, витамини терини жылмакай кылып, теринин түлөшүн алдын алып жакшы жардам берет. Көздүн жагымдуу нурдуу болушу үчүн демделген жылуу көк чайды таза кебезге салып 15-20 мүнөттөй коюп сууганга чейин кармоо керек. Эгер көк чай болбосо, кадимки кара чайды да колдонсо болот. Демделген чайды тоңдурууга да болот. Муздун калыбындай кылып тоңдуруп алган соң, эртең менен дайыма бетти арчып турса, теринин тазалануусу үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзөт. Бул өзгөчө териси майлуу болгондор үчүн жакшы жыйынтык берет. Ал эми беттеги бүдүрлөрдү жок кылуу үчүн күнүнө 6-8 пияла көк чай ичип турууну сунушталат. Сиздер көрүп жаткан бум шоу программасы, ал эми бүгүнкү биздин коногубуз ырчайым Салтанат Шекенова. Айтыңызчы, мындай сизге башына да айтып өттүңүз, көптөгөн ар кандай баягы суроолор келет, ар кандай жактырбаган адамдар дагы болот. Өзүңүздүн Instagram баракчаңызда ошол айтылгандарга жооп кайтарасызбы? Кайтарбайм. Кээ бирөөнө кайтарыш мүмкүн, саналуу эле бир 2 адамга жооп бербесем, жооп бербейм. Мен эгерде ал адамды мындай өзүмдүн Instagram'ымды блокировать эте турган болсом, жооп берем да. Көбүнчөсүн карабайм, внимание кылбайм, анткени
бардык эле адам сени жакшы көрө берсе болбой калат да. Адам жаман да көрүп туруш керек, жакшы да көрүп туруш керек. Бирок эгерде сиз тарапка туура айтылган сынды туура эле кабыл аласыз да. Же кандай ал? Мен просто сындар айтылат, ал жакта айтылчу эле нерселерди киргизип коем кээде. Алдын ала билесиз эмнелер айтылат экен, Анткени ал менин Инстаграмда жашоом да. На самом деле чыныгы жашоомдо мен башкача адаммын да. Ошол себептен мен аларды түшүнөм. Башка бирөө киргизсе деле балким мага неприятно болмок. Ошол себептен аларды да түшүнөм. Айтса мейли айта берсин деп коем. Жакшы. Жакшы, азыр биз ушу сизге айтылган комментарийлерден кыскача бир даярдаган болчубуз. Ушул комментарийлерге жооп кайтарсаңыз болот. Аны үчүн мына быйтыкчалар сизге жардамга. Мен Инстаграм баракчамдагы. Инстаграмдагы, YouTube, ар кайсыл тараптан клиптериңизде, түшкөн клиптериңизде. Анда пока мүнүп турайынчы. Башталар деген ушинтип башталат. Жай алсаңыз болот. Жакшылар дагы болушу мүмкүн сөзсүз. Ооба, албетте. Келиңиз, мен сизге жардамдашайын. Жай алыңыз. Могу аякты жазыкты алып койсоңуз дагы сизге жеңилирээк болот. Мындай кылып коелу. Дагы бирсине ойготуп коелу, бул сизге жардамчы. Ооба, сиздин күйөрманыңыз экен. Негизи жыландан коркчу деле эмесмин. Болсо мен мисалы барып калабыз го. Бир жерлерге барса, ошондой жылан бир нерселер турган болсо, обязательно жыланды алып, кармап, ороп ойнойм. Андан Коркпойсуз? Эч. коркпойм. Баягы мындай тамашалуудагы сөз бар го, жыланды чакпайт дегенде. Коркпойсуз. Келиңиз анда. Биринчи комментарий. Урмат Касымбаев жазыптыр. Көчүңдөн кучактап чаңырып ыйлагым келет дейт. Кайсы быйтыкча менен жооп беребиз? Жанагы экен. Эмне максат менен болушу мүмкүн деп ойлонуп көрдүңүзбү? Ошол жазылган комментарийби? Эми ал просто оюндагысын жазып койду болуш керек да, анан ошол нерсени айтыш керек беле деген Жакшы. быйтыкча. Жавланбек Шадиев жазыптыр. Памперс кийип алгансыңбы дейт. Ага болсо. Азыр сени шашпа дейсизби? Ага. Атын жаттап алыңыз, Койчай. Койчу. Ой. Кийинкиси Азизбек Мыктыбеков төш сыртка чыгайын деп калыптыр го. Качып кетпесин дейт. Ага болсо. Кайсы быйтыкча менен жооп беребиз? Бир 2-3 менен жооп берсеңиз болот. Экөөнү деле алып алсаңыз. Ооба, азыр. Колуңузга толтуруп деле алсаңыз. Ага дегенчи башка менен жооп беришим керек. Биякта жок болот. Жок болду. Ага мандагы Жаман сөздөр жок бизде деген. жок. Ага менде мындай. Хорошо. О, жакшы. Чыкса чыйып баратат. Кийинкисин окуп көрөлүчү. Ишенсеңер, ушунун клибин үйдөгүлөр болуп көрүп отургандан уялам. Уят көргөндө болуп деп кызыктуу видео жазыптыр. Келиңиз. Ал эң сонун. Мен эң страхым ушул. Бастырдыңыз го онда. Оңол иштей турбайсыз деп сразу. Жини келип аткандай эле, жинин ушудан чыгарып алдыңыз окшойт. Макул, кийинки суроо. Тилинчиев Абаскан жазыптыр. Жаныңда баскым келет да сендей сулуу кыздар менен дейт. Буга кайсы менен? Рахмат. Кийинкиси Осмонова жазыптыр. Кандайсыз, сиз абдан ажарлуусуз, сулуусуз, чыгармачылык, ийгилик сизге дейт. Жакшы. Фигура ат бомба экен го дейт. Деп Маматов жазыптыр. Койчай. Жакшы. Нуралы жазыптыр. Бирөөнүн жашоосуна келишип не кереги бар? Кааласа колун кайрып, түшүп алат, андан көрөкчө колдоп, коштоп коёйлук кыргыз калкын дейт. Инстаграмга киргизген сүрөтүңүз боюнча экен бу? Ооба. Рахмат. Жакшы. Негизи эле комментарийлерди өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жакын аласызбы? Албайм. Эч, азыр дагы ошол. Эгерде мен жакын ала турган болсом, мен Инстаграм баракчам жабылып калмак. Мен анда жок болмокмун. Жакшы. Ушундай эле ыргакта улантып бериңиз. Бул баягы сиздин өзүңүздүн максатыңыз дегендей. Аны айтсаңыз, сизге эң көп берилген суроолордун бирөөсү пластикалык операция жасатасызбы деген болуш керек, Бул ар бир эфирде берилиш керек болчу. Бүгүнчө Бүгүнчө берилбей аткам. Негизи ошентип көп суроо беришет. Пластикалык операция менен жасатканмын.
Ал мен губам чоңойтком бир жолу. Өткөн жылы чоңойтуп, аябай жаман болуп, бузулуп калганбы же мага жарашпай калганбы, аны кайра алдырткан болчубуз. Сүрөттөрүмдө азыр ошол сүрөтүм менен азыркы сүрөтүмдү салыштырсам айырмасы чоң да. Анан ойлойм да, өзүмдүкү эле жакшы экен. Просто мен баягы күнүгө көрө берип, косметологиялардачы, мен дагы ушинтип жасатайын деп алаксып бар эле жасап койгон окшойм да. Так ошондо губам жасаткан болчумун, ошо айтылат. Бир эле оозуңуз демек. Өзүм жасаткам. Жакшы. Рахмат чоң. Биз кадырман телекөрүүчүлөр программабызды улантабыз. Бум шоу программасы. Салтанат айым азыр кыскача суроолорду беребиз. Логика жактан жакшы эле болсоңуз керек, э? Аябай жакшы эмес. Аябай жакшы болду. Кыскача даярданыңыз. Адамда канча көз бар? 2 көз бар. Даяр эле экенсиз. Жакшы эле экенсиз анда. Анда. Экран менен чогуу ойнойлук. Биринчи суроо. Эмне үчүн адам артын карайт дейт? Артында көзү жок. Жобу. Көрөбүз. Ооба, анткени адамдын артында көзү болбойт. Жакшы. Сонун башталыш жакшы. Ооба, башталышы. Эми кийинки суроо, эмнеге адамдар бут кийим сатып алышат дейт? Бут кийим. Эмне үчүн адамдар сатып алышат? Бутка бутуң жыртылбаш үчүн, табаның тешилбеш үчүн. Бутуң жыртылбаш үчүн, э? Көрөлүк. Жобу. Акчага дейт. Эң негизги нерсе экен. Ооба, логический суроо бир аз. Кийинки суроо, алманын жарымы эмнеге окшош дейт? Айфонго. Айфонго. Айфонго окшош. Ошондо Макул, жобу алманын экинчи жарымына. Сүрөтү дагы турат. Сүрөттөрүн да карап ойлонуп көрсөңүз болот, э? Шашпай ойлонбойм. Ооба, шашпай. Ал эми кийинки суроо, адамдын эмнеси жок жашоого болбойт дейт. өзүңүздү деле элестетсеңиз болот. Эмнеси жок сизге жашоого болбойт? Адамдын Эмнеси жок жашоого болбойт. теласы жок жашоого болбойт. Азыр логический да, э? Денеси жок. Жүрөгү жок, мээси жок жашоого болбойт. Мээси жок. Мээси жок жашоого болбойт. Акыркы вариантыңыз ушул, э? Кана көрөлчү. Жобу аты жок жашоого болбойт. Ооба. Мээси жок. Мээси жок жашагандар көп. Анда кийинки суроо. Сизге тиешелүү, бирок башкалар көбүрөөк колдонушат дейт. Бул эмне болушу мүмкүн? Өзүңүзгө тиешелүү, бирок Көбүнчө башкалар колдонот. Башкалар көбүрөөк. Менин атым да. Сиздин атыңыз? Жобу. Туура. Азаматсыз. Көбүн эле туура жооп берип атат. Ооба. Рахмат. Болдубу? Азаматсыз. Жакшы жооп бердиңиз. Анан деги эле айтсаңыз, ырчылыктан башка эмне менен алек болосуз? Балким бош учурларда китеп окуйсузбу, ушундай бир мени өнүктүргөнгө балким бир көнүгүүлөр жазайсызбы дегендей. Негизи андан тышкары эч нерсе деле кылчу эмесмин. Жөнү жүрө берчү экенмин, ойлонуп көрсөмчү. Азыркы учурда китеп окуп баштадым, жаңы эле баштадым. Экинчи главасын араң жетти. Эмне жөнүндө китеп экен ал? Биз дагы окуйлу десем. Сүйүү мелодрама жөнүндө. Ошондо кыргызча китеппи же орусча китептерби? Орусча китеп. Орусча китептер, э? Жакшы. Жакшы, анан сиз айтып өттүңүз, бир кездер бизге да кесиптеш болуп турсуз. Алпарчуда болуп иштептирсиз. Неге кайсыл жакта иштейлексиз дейчи? Кайсыл тармакта иштеп көрүлексиз? Чыгармачылык жактанбы? Чыгармачылык жактан, башка жактан деле болор эти. Театрда иштеген жокмун. Башка жактардан болсо Театрда иштейт белеңиз, мисалы? жок, иштей албайт болчумун го дейм. Себеп? Театрда анткени мындай кинодо мындай же ойногонуң менен театрдыкы башкача. Ал жакта аябай күчтүү же мындай 5-6 жыл окуп алып анан иштесе болот го дейм да. Анан дагы эмнеде иштеген жокмун, билбейм. Ошо театрда иштегенге каалооңуз барбы? Окуйт белеңиз? Жок. Ийгиликтерди каалайбыз, кандай болгон күндө дагы чыгармачылык чаттан. Сиздер көрүп жаткан Бум шоу программасы, биз алга карай сапар алабыз. Салтанат айым, сизге биз атайын кыскача блиц суроолорду кымдаган болчубуз. Ооба, жок же варианттар менен жооп берсеңиз болот.
Даярсызбы? Вариант болгондо сүйлөп деле жооп беребиз. Ооба, сүйлөп жооп Бирок беребиз. кыскача, э? Кыскача. Анда кеттик. Тамакты көп жейсизби? Аябай көп жейм. Сапатпы же санбы? Сапат. Үнүңүз өзүңүзгө жагабы? Өзүмө жагат. Чарчаганда оозуңузду ачып уктайсызбы? Жок. Пластикалык операция жасатуу оюңузда барбы? Бул өтө эле. Келечекте. Ушак айтып рахат алган учур болду эле. Ооба. Диета кармайсызбы? Жок. Стресс болгондо ичимдик ичесизби? Жок. Мактанчаксызбы? Ооба. Тилиңиз узунбу? Аябай. Ден соолук же байлык? Ден соолук. Жаман коммент жазгандардан өч аласызбы? Албайм. Бир көрүп сүйгө ишенесизби? Ооба. Го. Телефон жок, жашооңузду уланта аласызбы? Жок болуп калса эле жок, бирок телефон болуп турганы жакшы. Жалпы баняга барган учур болду эле. Болгон. Чайга туз салып ичесизби? Жок. Жалгыздыктан коркпойсузбу? Коркпойм. Бум шоу же биздин шоу? Бум шоу. Жашоодогу ураныңыз? Алга, алга, алга. Жакшы, ар дайым эле ошондой болсун. Алга жакшы тилектериңиз, жакшы максаттарыңыз, жакшы кыялдарыңыз бар экен. Ошолор ушул жылы орундалсын. Биз ага чын жүрөктөн тилектешпиз. Бүгүнкү биздин коногубуз ырчайым Салтанат Шекенова болду. Билет кинолорго катышат, эң негизгиси Да. Ачык. Эмне аяктан бирдеме ыргытасыңар окшойт э бери. Бомба. Ажыдары кирет. Мен чачтарым жүдөбөй эле. фигурасы сонунда. Биздин кыргыз ырчылардан ушундай айымдар барбы? Болсо гана чиркин.